Өз ара жардамдашуу мезгили аталышындагы конференция Баткен шаарынан улантылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынар Саттарова катышты. Айымдардын жашоо шартын жакшыртуу максаттары, заман талабына жараша кирешелүү жумуш менен алек болуусу, максаттарын ишке ашыруу менен аны өнүктүрүү жаатындагы ойлору, сунуш пикирлери менен бөлүшүп, кеңири баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Дагы бир нерсени өзүгө берген, бул тандоо. Ошол жерде бардыгыбыздын ырыскыбыз, дөлөтүбүз, бактыбыз канча десек бизге берип салган. Бирдей берип салган. Бирок тандоо аркасына өзүбүзгө берген. Мунунун тандоосу менен бунун тандоосунда айырма. А тандоо эмнеден келет? Бул деген эң негизги экөөнүн айырмасы мээде, ой жүгүртүүдө, мышлениеде бар. Ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүн кантип багуу керек, өзүнүн аң сезимин кантип жогорулатуу керек. Ушул жөнүндө абдан жакшы кеңири сөздөр болуп жатат. Мен ойлойм, бул биздин шаар эле эмес, областтык деңгээлде жайылып жатат бул нерсе. Мындан ары ар бир аял кайдыгер карабай, ушул ишкердикти өнүктүрүүгө же болбосо баягы өзүнүн бир аң сезимин өстүрүп, коомго жана өзүнүн үй бүлөсүнө бир пайдалуу нерселер жаралат деп ойлоп атам да. Мен аялдардын коомдо өсүп өнүгүшүнө өтө чоң салымды кошкум келет, кошуп жүрөмүн. Бирок ошол эле убакта дагы биз аялдарга көпчүлүк убакта жардам беришибиз керек. Анткени жөнөкөй эле үйдө отурган аялдар, бул тренингде айтылгандай, алар өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Жана аларда өтө көп идеялар бар. Жарыкка чыгаргандан, элге айткандан алар уялышат да. Эл эмне дейт, эл кантет, эл кандай кабыл алат деген эле баягы өзүн өзү аркага тарткан убактар аябай көп да. Ошондуктан бул ушуга окшогон тренингдер биз үчүн аябай керек деп ойлоймун. Иш-чаранын максаты айымдардын ишкердигин өнүктүрүү болуп саналат. Жергиликтүү жашоочулардын экономикалык деңгээлин көтөрүү, ишкер аялдардын потенциалын жогорулатуу үчүн аянтчаны колдонуп, ошондой эле өз ара тажрыйба алмашуу болду. Негизи аялдар коомдо чөйрөдө чоң күч болуп келатат деп айтып эле келебиз. Бирок ошолордун башын бириктирип, ошолорду бир багытка урган, ошолорду бир нукка салып, дагы мындан дагы деңгээлин жогорулата турган, айымдардын аң сезимин өзгөртө турган бир конференция болот деп мен ишеничтемин. Анткени биздин шаардын аялдары да, биздин Баткен шаарында дагы аял заты ишкердик чөйрөсүндө акыркы мезгил, айрыкча мына облус түзүлгөндөн бери ишкердик чөйрөсүндө катуу алектенип келишет. Бүгүнкү күндө биз бир эле ошолор эмес, башка тармактардан дагы аялдардын башын бириктирип, булар менен мындан ары дагы активдүү иш-аракеттерди жандандырабыз деген максатта өткөрүп турабыз. Конференциянын жүрүшүндө биогумус өндүргөн агроном Райхан Салиеванын тажрыйбасы үлгү катары көрсөтүлүп, катышуучуларга органикалык биогумус өндүрүүнүн жол жобосу түшүндүрүлдү. Ошондой эле органикалык таза өндүрүштү ар бир үйгө жеткирүү үчүн ар бир үйдө сөөлжан багуу жана органикалык жер семирткичти өндүрүү максатталды. Мындан сырткары ишкердикти баштоо, аны өнүктүрүү жолдору жана кантип киреше табуу кеңештери айтылды. Коомдо аялдардын ордун өзгөчө кылып белгилөө үчүн биз аялдардын статусун жогорулатышыбыз керек. Бул коомдо ар бир аялдын өзүнүн орду болуш керек. Биз эгерде ала турган болсок, үй шартында дагы бир эле үйдө биз айтабыз го, мамлекет үй бүлөдөн башталат депчи. Анан үй бүлөдө эле бул чакан мамлекетте кичинекей, ошол үй бүлөдө деле аялдын өзүнүн орду болуш керек. Аялдын өзүнүн статусун көрсөтө алууга, коомго өзүнүн салымын кошуусуна алып баруу үчүн биз аялды ар тараптуу колдошубуз керек. Конференциянын алкагында керемет жашоонун сырлары аталышындагы тренинг өткөрүлдү. Айымдардын кыялдарын ишке ашыруунун сырлары тууралуу сөз болуп, алардын ишкердик, экономикалык, саясий, лидерлик жөндөмдөрүн арттырууга багытталган мастер-класстар көрсөтүлдү. Алар мамиле бардыгы эле бар, жакшы. Бирок дагы бир баалуулук бул биздин ыйманыбыз.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен уюштурулган Керемет жашоо сырлары кербени алдыда облустун калган район шаарларында да өткөрүлөөрү күтүлүүдө. Каныша Яшимова, Автандил Акмат уулу, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.